Балдар, бүгүнкү сабагыбызда түшүнүктөрдү талдоону улантабыз. Ошондо бүгүнкү жаңы операция бул түшүнүктөрдү бөлүү. Түшүнүктөрдү бөлүүдө биз тек жана түр деген эки байланышты жакшыраак билишибиз керек да. Ошон үчүн бир аз кайталайлы. Тек деген түшүнүк эмнени түшүндүрөт? Дайыма эки мисалы чоңураак бир түшүнүктү алалы. Мисалы канцеляrdык товарлар деп коелу. Же болбосо мейли мебель дейли. Мебель деген түшүнүктү алалы, мебель. Ошондо мебелге эмнелер кирет балдар? Мебелге мисалы отургучтар кирет, стол кирет, диван кирет, мисалы шкаф. Чынбы? Дагы кандай түшүнүктөр бар мебелге? Отургуч, стол, стул, шкаф, диван. Дагы эмне? Эми ушул жерде мебель деген түшүнүк бул тек түшүнүгү болот да, тек деп коет. Мол, стол, диван, шкаф дегендер булар түрлөр болот балдар. Түрлөр. Ошондо бул жерде тек түшүнүгү, анан стол, диван, шкаф дегендер түрлөр болот. Ошондо биз кандайдыр бир түшүнүктү алып туруп бөлүп баштасак, ушул бир түшүнүк майда бөлүктөргө бөлүнө баштайт экен. Ушул майда бөлүктөр булар түрлөр болот, бул тек болот. Анан бөлүүдө балдар 3 түшүнүк болот да. Биринчиси бөлүнүүчү түшүнүк. Бул жерде бөлүнүүчү түшүнүгүбүз мебель болот. Бөлүүчү түшүнүк, бөлүүнүн негизи, мисалы үчүн биз мебель деген түшүнүктү эмненин негизинде бөлүп атабыз? Бул жерде мебелдин түрлөрү болуп атат да. Экинчиден дагы эмне деп бөлсөк болот? Башка бир негизди тандап алсак болот да. Мисалы, мебелге кандай негиз тандап алсак болот? Байыркы жанагы заманбап мебель, мисалы үчүн убактысына жараша бөлүп койсок болот. Эгерде убакытты негизи катары ала турган болсок, заманбап. Же болбосо жылына карата бөлсөк болот, же чыгарылган жерине карата, мисалы үчүн китайский, же болбосо жанагы кандай эмелер бар эле? Китайский, итальянский, российский деп чыгарылган жерине жараша, же фирмаларга жараша бөлсөк болот, же баасына жараша бөлсөк болот, там арзан, кымбат, ушундай бир качество, оригинал, туура. Ушундай ар кандай бир негизди тандап алабыз да. Бул экинчи бөлүүнүн негизи деп коет. Анан үчүнчү бөлүүнүн мүчөлөрү деп коет. Мүчөлөрү, мисалы үчүн бизде азыр ушул мүчөлөрү стол, диван, шкаф болду да. Анан дагы көп болот. Мисалы, дагы бир оңоюраак бир түшүнүктү алалы, бардыгыбызга белгилүү. Бөлүү операциясы эмне үчүн колдонулат? Бул түшүнүктөрдү жакшы түшүнүп, маанисин ачыктап, канча ошол элемент кирет экен, ошолордун маанисин жакшы түшүнүш үчүн керек болот да бизге баары бир. Адам деген түшүнүктү алалы, мына оңоюраак. Адам дегенди бул негизги мына түшүнүк болсо, бул бөлүнүүчү түшүнүк адам деп алалы. Анан негиз, бөлүүнүн негизи, эмненин негизинде бөлсөк болот? Биринчи улутка карата бөлсөк болот. Мисалы, улутка десек, анда эмне болуп баштайт? Кытай, Япон, индус, там американец, орус, африканец деп бөлүнүп баштайт, чынбы? Бул улутка карата. Экинчиден дагы эмне кылсак болот? Расага карата бөлсө болот, мисалы үчүн, анда европеид, негроид, жана башка деп бөлүнөт. Андан кийин дагы кесиптерге жараша бөлсөк болот. Кыскасы, тилге жараша
Түшүндүңөр э, ошо бөлүүнүн негизи деп коет. Анан бөлүүнүн мүчөлөрү ал дагы түшүнүктүү болду окшойт. Эми кийинки нерсе балдар, бөлүүнүн эрежелери бар да биздечи. Ооба, динге жараша бөлсө болот. Эми бөлүүнүн эрежелери. Мисалы балдар, биз бөлгөндө баягы кайсы гана илимдерди изилдебейли дайыма бөлүү операциясы колдонулат. Биологияны карай турган болсок, биз жаныбарларды бөлөбүз, прокариот, эукариот жана тирүүлөр, баягы жандуулар жана жансыздар деп экиге бөлүнөт. Химияны карай турган болсок, элементтерди металлдар, металл эместер биринчи бөлүп баштайт да, анан бөлүнгөндө андан ары дагы майдалап бөлүнүп кете берет, чынбы? Кыргыз тилде деле биз грамматикага бөлөбүз, морфология, лексикология деп бөлөбүз. Бөлүү бул дайыма окуп жаткан предметти жеңилдештирүүгө, жакшы түшүнүүгө алып келет экен да. Мына канчалык майдалап бөлө турган болсо, ошончолук биз жакшыраак таанып, анан жакшы үйрөнө алат экенбиз. Эми ушундай бөлгөндө биз 4 эрежени сакташыбыз керек экен. Биринчиде бөлүү барабар болуш керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Бөлүү барабар болуш керек деген. Мисал үчүн биз бир түшүнүктү ала турган болсок, мына ошол эле адам деген түшүнүктү ала турган болсок, диндерге жараша бөлө турган болсок, же болбосо тилдерге жараша бөлө турган болсок, ошол адам деген түшүнүк, анан тилдер. Анда эмне болуш керек? Ошол бөлүп атканда мына адамдар улутуна жараша мисал үчүн ала турган болсок, анда биз бөлгөндө мисал үчүн орустар, япондор, кытайлар деп айтылат да. Анан ушундай улуттар бар деп эле токтоп калсак, бул болбой калат да. Мисалы, барабар болбой калат. Себеби бул адам деген түшүнүктө өзү чоң болуп атат, улуттар аз болуп калып атат да. Демек бул жак чоң болуп калат, чынбы? Ошондуктан ушундай катадан өзүбүздү сакташ үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Жана башка деген бизде сөздөр колдонулат, жана башка. Мисалы үчүн орус, япон, кытай, анан жана башка дегенде ошого кирип кетет калганы. Ошондо барабар болуш керек дегени, мисалы үчүн мебелдерди деле ала турган болсок, бардык элементтерин айтышыбыз керек да. Айтканга, мисалы үчүн билбей, билимибиз жетпей аткан болсо, анда жана башка деп, эгерде точный билген болсок, анда айтышыбыз керек. Мисалы, транспорттун түрлөрүн алалы. Транспорттун кандай түрлөрүн билесиңер? Келгиле, мисалы, транспорттун түрлөрүн акырындан бөлүп көрөлү. Транспорт түрлөрү. Кантип бөлөбүз биз транспорттун? Автомобиль, эми мисал үчүн транспорттун түрлөрү десек, жүргөн жолуна жараша бир негизди тандап алышыбыз керек да. Ошондо биз суу аркылуу, жер аркылуу, аба аркылуу, жер астында деп мисал үчүн бөлөбүз, Анан дагы кандай түрлөрү бар транспорттун? Чынбы? Бул негизи эле ушул да, жер астында болушу мүмкүн. Андан кийин сууда болушу мүмкүн, суунун астында болушу мүмкүн, дагы эмнеде болушу мүмкүн? Космос, космоско да чыгып, космос болду. Ошондо биз бардык бөлүмдөрүн атадык. Демек биз толук бөлүп атабыз деген сөз да. Анан экинчи балдар, бөлүү бир негизде болуш керек деген бар. Мисалы, бөлүү бир негиз аркылуу бөлүнүш керек дегенде, биз мисал үчүн ушул адам деген түшүнүктү алып, баягы улуттарга бөлүп баштай турган болсок, мисалы улуттарга бөлсөк, кытайлар, орустар, еврейлер, анан математиктер бар деп койсок, байкап калдыңарбы, кандай ката кетип калды? Бул жерде кайсынысы ашыкча болуп кетип атат?
Мисалы үчүн Кытай, орустар, еврейлер анан күчтүү математиктер болот деп койсок, мына көрдүңөрбү, математика бул ашыкча негизди биз бузуп атабыз. Бул логикалык ыкмада бул негизди бузуп жиберүү атайын баягы күлкүлүү окуяларды, күлкүлүү нерселерди ойлоп табууга атайын колдонулат. Анан кээде баягы предметти жакшы түшүнбөгөндө, азыр мына биз улуттарды жакшы эле түшүнүп атабыз да, баягы предметти жакшы түшүнбөгөндө негизин бузуп ийип аралаштырып ийиши мүмкүн да. Ошондо бир негизде бөлүнбөй калат. Мисалга ала турган болсок, мисалы грамматикада кыргыз тилде сүйлөмдөр там түзүлүшүнө карай кандай болот? Жөнөкөй, анан кандай болуп бөлүнчү эле? Жөнөкөй жана татаал деп бөлүнөбү? Жөнөкөй, татаал жана багыныңкы деп бөлүнөт деп койсок, мисалы үчүн, бул жерде эмне болуп атат? Бир негиз бузулуп кетип атат да. Көрүп атасыңар, Эми кийинки үчүнчүсүн пункту карай турган болсок, бөлүнгөн мүчөлөр бири-бирине тангыч болуш керек дейт да. Тангыч болуш керек дегенде, бул мисалы бир бөлгөндө экинчисине аралашып кетпеш керек деген сөз да. Мисалы кандай кылып айтсак болот бул жерге? Мисалы келгиле биз айталы да, мисалы үчүн Кыргызстан батышта жайгашкан деп айта турган болсок, батышта десек туура болобу же туура эмес болобу? Кандай болот? Мисалы үчүн жердин 4 баягы бар да, түндүк бар, түштүк бар, чыгыш бар, анан батыш бар. Мисалы үчүн батышта туура эмес болуп калат да, себеби батышта жайгашкан деп койсок, ал Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу батышта болсо, экинчи өлкөгө салыштырмалуу ал эмне болуп калат? Чыгышта жайгашкан болуп калат. Анан ошондой эле кээ бир өлкөлөргө салыштырмалуу түндүктө болсо, кээ бир өлкөлөргө салыштырмалуу түштүктө болуп калат. Ошондо мисалы үчүн ушундай айтканда туура эмес болуп калат. Бул жерде бөлүү толук эмес болуп атат. Кийинки момент, бөлүү ыраттуу болуш керек дегенде, ыраттуу дегенде баягы аттап кетпеш керек деген сөз бар да. Мисалы биз айтып атабыз, бир түр бар. Түргө чоңураак түшүнүк кайсы болуп атат ошондо? Тек түшүнүк болуп атат. Текке эмне болуп турат? Түр. Мисалы ала турган болсок, мына жөнөкөйрөөк бир мисалды көрсөтүп берейин. Мына бала бар, бала. Баладан чоңураак түшүнүк, мисалы үчүн баласы дей турган болсок, андан чоңураак түшүнүк эмне болуп калат? Атасы болот, атасынан чоң түшүнүк чоң атасы болот. Ошондо, мисалы үчүн чоң атасы, андан кийин баласы деп койсок, ортодо атасы калып кетип атпайбы? Ошо бөлүп атканда мындай ыраттуу бөлүнөт да. Биринчи өйдөкүсү тег айтылат, андан кийинки ылдыйкысы андан майдараак бөлүгү айтылат да. Ушундай болуп бөлүнүш керек. Мисалы үчүн жанагы сүйлөмдөрдү келтирип атканда бир негиз аркылуу бөлүш керек дегенде деле келтирдик го. Мисалы кыргыз тилин ала турган болсок, кыргыз тили 4 бөлүккө бөлүнөт. Мына тилди 4кө бөлсөк болот. Морфология, грамматика, андан кийин лексикология, дагы эмне болуп бөлүнөт? Тил дагы бир бөлүгү. Же основной ушул 3-өө. Анан мисалы үчүн грамматика өзү эмне болуп атат? Синтаксис бар, синтаксис ошол грамматикага кирип калабы? Мисалы морфология дегенде бул жерде фонетика морфологияга кирип атабы? Анан ошондо биз мисалы үчүн кыргыз тилде ошо морфология, грамматика, лексикага бөлөбүз деп туруп, анан
морфологиянын өзүн уже фонетиканан деп уңгулар, мүчөлөр деп бөлүп кетсек болот да. Ошондо бул ыраттуу болуп атат. Ал эми биз морфология, грамматика жана фонетика деп айтып кетсек, мисалы, бул жерде эмнеси бузулуп атат? Ыраттуулугу бузулуп атат да, секирип кетип атабыз да. Биз бир түшүнүктөн экинчиге мындай ортодон аттап кетип атат. Мына ушуну бөлүү ыраттуу болуш керек деген эрежеси ушуну түшүндүрөт. Кийинкиси түшүнүктөрдү бөлүүдө балдар дагы бир аз бөлүүнүн бир түрлөрү бар. Эң универсалдуу жакшы бөлүү бул дихотомиялык бөлүү деп коет. Бул аябай мындай жакшы да, бул дихотомиялык бөлүүдө бөлүүнүн 4 эрежеси тең сакталат. Бул А жана А эмес деген формула боюнча бөлүнөт да. Мисалы, биз адамдарды баягы улутуна жараша бөлөбүз дегенде, баягы жөнөкөй эле мисалды ала турган болсок, адамдар улутуна жараша бөлөбүз десек, Кытайлар жана Кытай эместер деп бөлсөк болот да. Кытайлар жана Кытай эместер, мисалы. Ошондо бул жерде мына бул жак Кытайлар болсо, бул жактар Кытай эмес. Ошондо Кытай эмес дегенде бардык улуттун бардыгы ошого кирип кала берет, чынбы? То есть биз так жакшы бөлүп атабыз да. Мисалы, сүйлөмдөрдү ала турган болсок, сүйлөмдөр татаал жана татаал эмес деп бөлүнөт деп койсок, татаал эмеске бардыгы кирип кете берет. Же айтылыш максатына карай деп биз билбей атсак, айтабыз да. Айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнөт? Грамматиканы билгендер барбы? Жөнөкөй, жай дагы эмне болуп кетет? Буйрук, суроолуу деп кетеби? Ошондо жөнөкөй жана жөнөкөй эмес деп койсоң, жөнөкөй эмеске калган бардык түрлөрү кирип кетет. Мисалы, дагы эмне бар? Жаныбарларды бөлө турган болсок, жырткычтар жана жырткыч эместер, сууда жашагандар жана сууда жашабагандар деп койсоңор, сүт эмүүчүлөр, сүт эмүүчү эместер. Бул дихотомиялык бөлүү дегенде, А жана А эмес деген формула боюнча бөлүнөт. Бул ушундай бөлүүдө дайыма баягы бардык эрежелер сакталат дагы туура болот экен да. Ошол себептен бул ушундай бөлүүнү эгерде толук бардык мүчөлөрүн билбей атсаңар, дихотомиялык бөлүүнү колдонсо болот. Кийинки бүтүндү бөлүктөргө ажыратуу дейт балдар. Эми ошондо биз азыр түшүнүктөрдү бөлүүдө текти түрлөргө бөлүп ажыратып атабыз да, биз бир түшүнүктү. Бүтүндү бөлүктөргө ажыратуу дегенде бул бир бүтүн нерсени алып, аны устуккандайбыз деген мааниде да. Бул бөлүүнүн бир түрү катары каралат, бирок бул түшүнүктү бөлүүгө анча кирип кетпейт да. Мисалы, бир жылды ала турган болсок, жыл. Бул жыл бир чоң түшүнүк болсо, январь, февраль, март булардын бардыгы ошол жылдын бир чоң бүтүн болсо, бул январь, февраль, март, анан күндөр, жумалар, убакыттарды ала турган болсок, биз мисалы үчүн бир койду алып туруп эле, ошол койдун устукандагандай эле болуп калабыз да. Себеби койду алып туруп анын бир шыйрагын карап туруп, ошо шыйрак бул кой деп айта албайбыз да, чынбы? Ал эми тек жана түр түшүнүктө болсо, мисалы, жырткычтар деген түшүнүктү ала турган болсок, балдар, жырткычтар, анан карышкырды айтсак, биз айта алабыз да, карышкыр бул жырткыч деп айтсак туура болобу? Туура болот. Бул ошондо тек жана түр түшүнүгү болуп атат да. Ошондо ушинтип айтсак болот. Ал эми январь бул жыл деп биз баары бир айта албайбыз. Ошондо баягы койдун куйругун алып туруп, бул кой деп айта албайбыз. Ошондо себеби бул бүтүн жана бөлүкчө болуп атат. Аналогияларда дагы бар ушул нерсе, мына ушул логикада мына ушул түшүнүктөрдү катыштарын жакшы түшүнө турган болсоңор, аналогия окуп түшүнүп бардыгына мына жакшы жардам тиет да. Ошондо мына карышкыр бул сөзсүз жырткыч,
Демек карышкырды биз жырткыч деп айтсак боло берет экен. Бирок жырткычтардын бардыгы карышкыр деп айта албайбыз. Себеби жырткычтардын түрлөрү көп. Булар түрлөр. Ал эми жылды алып аткан болсок, жыл бул бүтүн бир бөлүк болгондуктан январь, февраль, март, апрель бул анын бөлүктөрү, бүтүндү жана бөлүк болуп атат. Ошондуктан биз январды жыл деп айта албайт экенбиз. Эгерде ошентип айта албай турган болсок, анда бул бүтүн жана бөлүкчө болуп калат экен. Кийинки учуру бар. Бизде кандай бар? Ойлорду белгилүү бир план боюнча жайгаштыруу. Кээде биз атайын сочинение жазып атканда же тексттерде биринчи эмне кетет? Киришүү кетет. Андан кийин анын негизги бөлүгү анан жыйынтыктуу болуп кетет го. Анан ушул жерде дагы аргументтер атайын белгилүү бир ыратта жайгашышы мүмкүн, бирок бул бөлүгүгө кирбей калат экен. Анан эң акыркысы бар, бул классификация деп коет. Классификация бул азыркы биз бөлүүнүн эрежелери сакталып, атайын бир түшүнүктөр бөлүнүп, анан баягы илимий деңгээлде уже бул бекитилип калгандан кийин классификация болуп калат да. Мисалы үчүн Менделеевдин эмнеси бар? Мезгилдик системасы бар. Ушул классификацияга эң жакшы мисал болот да. Химияда билесиңер да, мезгилдер жана группалар деп баягы таблица бөлүнөт го. Ошондо муну классификация деп коет да. Атайын өз ордулары менен жайгаштырылган. Ошондо баягы мисал үчүн ала турган болсок, бул логикалык туура эгерде биз бөлө турган болсок, белгисиз дагы нерселерди таап алууга жардам берет да. Бул логикалык ой жүгүртүп атып, мисалы үчүн Менделеев өзү ушул классификацияны, таблицаны туура түзгөндө, баягы атомдордун өзүнүн салмагы боюнча жайгаштырып, анан группалар боюнча жайгаштырганда, бардык элементтер белгисиз болгон да, бирок ушул классификацияны туура түзгөн үчүн ал бош орундарды атайын калтырганда, себеби башка дагы элементтер бар деп мындай болжолдоп гипотеза айтылганда, кийин анан ушул бош орундары толгон убакыт өткөндөн кийин. Демек биз эгерде логикалык туура бөлө турган болсок, белгисиз болгон нерсени дагы мындай алдын ала айтышыбыз мүмкүн экен да, эгерде толук эрежелерди сактасак. Ошондуктан бая логиканын бардык эрежелерин үйрөнүп, туура ушул ыкмаларды колдоно турган болсок, биз ой жүгүртүүбүз аябай бир мындай калыпка келип, анан жакшы ой жүгүртө баштайт экенбиз. Так, кийинки. Ошон менен балдар биз силер менен логиканын баягы биринчи ой жүгүртүүсү, логикалык ой жүгүртүүнүн биринчи формасы болгон түшүнүктөрдү карап бүттүк. Ошондо биздин ой жүгүртүүнүн биринчи формасы бул түшүнүктөр. Экинчиси ой толгоо. Үчүнчүсү жыйынтык чыгаруу, Төртүнчүсү кайсы эле? Далилдөө. Бешинчиси теория болуп аткан, теория. Мына ошондо биз силер менен ушу 4-5 сабактын ичинде түшүнүктөрдү карап бүттүк. Түшүнүктөр кандай болот экен? Бир сыйра кайталап коелу. Түшүнүктөр демек мазмунусу жана көлөмү боюнча бөлүп чыктык. Мазмунусу жана көлөмү. Мазмунусу боюнча оң жана терс. Же болбосо жалпысынан ала турган болсок, конкреттүү жана абстрактуу. Көлөмү боюнча жалгыз, жалпы, нөлдүк деп бөлдүк, Кана келгиле бир сыйра кайталап коелу. Жалпы түшүнүктөр кандай болду? Жалпы түшүнүктөр деген ошол өсүмдүктөр, өсүмдүк деп ала турган болсок, толтур өсүмдүктөр кирет, жалпы атап коюп атабыз. Андан кийин жаныбар десек, сүт эмүүчү десек жалпы. Жалгыз болсо
ошол бир гана элемент кирип атат да. Мисалы үчүн күн же болбосо Асан Асанович Бактыбеков деп атайын бир кишини атай турган болсок, же Кыргыз Республикасы дей турган болсок, мына бир эле мамлекет. Кыргыз Республикасынын Борбор шаары десек, мына Борбор шаар деген түшүнүк жалпы болуп калып атат. Ал эми Кыргызстандын Борбор шаары десек, бир эле түшүнүк болуп калып атат. Анан нөлдүк түшүнүк бул өзү жашоодо негизи жок, бирок түшүнүгү бизде бар болуп атат. Мына анан дагы буларды кайталагыла, түшүнүктөрдү мазмунусун аныкташ үчүн биз эмне кылдык? Аныктама берүү логикалык операциясын колдондук. Аныктама берүү. Ал эми көлөмүн аныкташ үчүн эмне кылат экенбиз? Биз бөлүү логикалык операциясын аткардык.